Бир кинодон көрө элек келересиз. Достор, барыңыздарга салам. Мен бул теманы ачып эч кимге айтпай эле, комментировать этпей эле, эч нерсе болбогондой жаап кетейин деп ойлогом. Бирок пабликтерден бардыгында жүрөт. Бир эле паблик эмес, бир нече пабликтерде, жана TikTok, Instagram, жада калса Facebookка чейин чыгып кеткен. Анан элдердин баары мен туугандарым дагы жиберип баштады бул видеону. Анан жооп бербесем болбойт деп азыр сіздерге ачыгын айтайын деп чечтим. Жакында эле качан турмушка чыгасың деген тасмага тартылгам, билсеңиздер керек. Дал ошол тасмадан көрүп, анан мага бир эмес 2 жолу келген. Экинчисинде ошо бирөө сырттан көрүп калып, видеого тартып бардык пабликтерге таратып салган экен. Ким экенин таап алган жокмун, эми көчөдөн кайдан билем, ким тартып кеткенин. Анан негативдер аябай кетип жатат. Ой, гүл менен келиптир, тизелеп отурат, Аида, анан боюңду көтөрбөй гүлүн алып койсоң, кабылдап койсоң эмне болот, эмнеге антип кыйкырасың деген сыяктуу. Биринчиден, ал кишини мен тааныбайм. Экинчиден, ал киши көрүнүп турат менден бир нече жаш улуу, мен атамдай эле болгон киши, бир 40-50дө точно бар да. Мен тааныбаган адамдан гүлдү алып, мага келип, мага турмушка чык, мага тасмадан көрүп, сен мага характериң жаап калды, тигиниң жаап калдың. Мага андай нерсе керек эмес да, мырзалар. Ачууланып, эмоция менен сүйлөдүм окшойт, бирок ачуулангандай эле болуп жатат. Себеби туугандарымдан өйдө жөнөтүп жатышат ал видеону, бул эмне, бул качан деп. Мен ал адамды тааныбайм. Өмүрүмдө 2 эле жолу көргөм. Ошо экинчи келгенинде видеого тартылып тарап кетиптир. Эми мындан кийин көрбөйм деген ойдомун. Анан качан турмушка чыгасың тасмасында мен башында эле премьерада эле билесиздер салгам, мен бул тасмада такыр башкача адам болуп калыптырмын деп. Ал тасмадагы адам башка, мен ал тасмада Айдаймын, мен Аида эмесмин, ал тасмада менин мүнөзүм башкача кызмын да. Бирок жашоодо мен башка адаммын да, ошол себептен мырзалар чаташтырбасаңыздар. Кинодогу адам башка, жашоодогу адам башка болуп калышы мүмкүн дегендей. Барыңыздарга рахмат, мени колдоп, балким бул тасмадан үзүндү чыгар Аида деп колдоп жаткандарыңыздарга дагы чоң рахмат. Барыңыздарды жакшы көрөм.